Венесуэлада каршылык акциялар улам сайын күчөп, бул өлкөдөгү саясий экономикалык кризис барган сайын тереңдөөдө. Өлкө бийлигинин саясаты менен макул болбогон демонстранттар апрель айынан бери күн сайын көчөгө чыгууда. Экономисттер болсо узакка созулган кризис жөнүндө айтышууда. Өлкөнүн тышкы карызы 66 миллиард доллардан ашып, инфляциянын көрсөткүчү 720% түзгөнүн эл аралык валюта фонду билдирген эле. Азыр чоң экономикалык кризисти баштан кечирип жаткан Венесуэла өткөн кылымдын ортосунда эле өнүккөн өлкө болчу. Ички өнүк продукттун адам башына бөлүнүшү боюнча дүйнөдө 4-өлкө болуп турган. Insider басылмасы Венесуэланын тарыхына көз чаптырып, кептин баары мамлекеттин экономикага ашыкча кийлигүүсүндө болгонун жазат. Ал ортодо Кыргыз өкмөтү мамлекеттик ишканалардын көбү кагаз жүзүндө гана иштеп, көпчүлүгү чыгашага иштеп жатканын айтып, аларды иретке келтирүү аракетин көрүп келет. Капитал командасы алдагы жарым саатта ушул жана башка экономика бизнес темаларына сереп салат. Биз менен болуңуз. Венесуэлада каршылык акциялар улам сайын күчөп, бул өлкөдөгү саясий экономикалык кризис барган сайын тереңдөөдө. Өлкө бийлигинин саясаты менен макул болбогон демонстранттар апрель айынан бери күн сайын көчөгө чыгууда. Тараптардын кагылышуусунан адам курмандыктары дагы бар. Улуу Британиянын буудагы такай өкүлү каршылык акциялар куралдуу мүнөзгө өтүп, дүйнөдөгү тынчтык жана коопсуздукка коркунуч келтирет деген чоочулоосун билдирген эле. Экономисттер болсо узакка созулган кризис жөнүндө айтышууда. Өлкөнүн тышкы карызы 66 миллиард доллардан ашып, инфляциянын көрсөткүчү 720% түзгөнүн эл аралык валюта фонду билдирген. Ошол эле маалда Венесуэладагы дүйнөдөгү нефть запастардын эң ири үлүшү туура келет. Бул өлкөдө дүйнөлүк запастын 17,5% бар. Салыштырмалуу бул көрсөткүч Россияда 6%дан бир аз ашат. Азыр чоң экономикалык кризисти баштан кечирип жаткан Венесуэла өткөн кылымдын ортосунда эле өнүккөн өлкө болчу. Ички өнүк продукттун адам башына бөлүнүшү боюнча дүйнөдө 4-өлкө болуп турган. Insider басылмасы Венесуэланын тарыхына көз чаптырып, кептин баары мамлекеттин экономикага ашыкча кийлигүүсүндө болгонун жазат. 70-жылдардагы нефть тармактарды улутташтыруу саясатчылардын пайдасына ойногон. Эгер мурда венесуэлалыктар өкмөткө төлөгөн салыктар үчүн өз мүлкүнүн жана эркиндигинин корголушуна кепилдик алып келген болсо, эми мамлекет кожоюндун ролуна кирип, өз бийлигин сактоо үчүн жарандарга өздөрүнүн артканын гана аз-аздан бөлүшөт деп жазат Insider. Мамлекеттин экономикага ашыкча кийлигүүсү эмнеге алып келет? 1914-жылы Венесуэлада алгачкы кен байлык ачылганга чейин өлкө туруксуз шартта жашап келген. 20-кылымдын башында мунай өлкөнүн келечегин өзгөрттү деп жазат Insider. Деген менен өлкөнүн 20-жылдан 70-жылга чейинки аралыктагы гүлдөп өсүшүн бир гана нефть эмес, алды менен ачык экономика шарттаган. 50-жылдагы төңкөрүштөн кийинки келген бийлик бүтүндөй нефть тармактарын улутташтырып, мамлекеттин көзөмөлүнө алууга бет алган. 60-жылдардан тарта Венесуэланын бюджетинде көзөмөлдөнбөгөн социалдык чыгымдар пайда болгон. 75-жылы болсо нефть өндүрүшү толук улутташтырылган. Бул Венесуэла мамлекетинин табиятын түп тамырынан бери өзгөрткөн. Өлкө мунай державасына айланып, жарандар мамлекеттик бийликтин легитимдүүлүгүнүн негизи болбой калган. Эгер мурда венесуэлалыктар өкмөткө төлөгөн салыгынын акысына жеке мүлктү жана эркиндикти коргоо кепилдигин алып келген болсо, кийин мамлекет кожоюндун ролун аткарып, өз бийлигин коргоо менен гана алек болуп калган. Маанилүү ресурстардын баары мамлекеттин колунда болуп, жана андан түшкөн чоң кирешелерди мамлекет көзөмөлдөгөн шартта өнүгүү бюджет эмес, күнүмдүк ичип жегенден ашпаган бюджет болот. Бюджетте социалдык статьялардын көлөмү арткан сайын калк өкмөттүн саясатына каршы чыга албайт. Анткени мамлекет элди дээрлик жан бактырууда деген жалган түшүнүк пайда болот. Венесуэлада бийлик электораттын көңүлүн алуу үчүн социалдык тармактарга бөлүнгөн каражаттарды аяган эмес. Мындан улам 70-жылдары мунай тармак болуп көрбөгөндөй өнүккөн маалда өлкө өнүкпөстөн киреше бийлик өкүлдөрүнүн кызыкчылыгына бөлүштүрүлгөн. Кесепетинде бул тышкы карызды көбөйтүп, өлкө бюджетинде чоң тартыштыкты жараткан. Кептин баары чыгымдарга байланышкан чечимдердин саясий негизде кабыл алынганында. Венесуэланын шартында анын азыркы абалга келүүсүнө мунайдын баасынын туруксуздугу гана эмес, алды менен мамлекеттик компаниялардагы чоң коррупция себеп десе болот. Экономиканын алдыңкы тармактарын улутташтыруу жөнүндөгү саясатчылардын чакырыктары бул жөн гана электораттын маанайына ойноо. Ачык экономика жолун тандаган мамлекеттин ролу такыр башкача. Экинчиден, биз эркин экономикага багыт ала турган болсок, биз багыт алдык да. Ушундай жолду тандасак, анда эркин экономикада бир катар мыйзамдары, бир катар эрежелери бар. Ал эрежелердин бири ошол базар, орусча айтканда рынок өзүн жөнгө салышы керек депчи. Баарын улутташтырган болсок, же эң ири объекттерди улутташтырган болсок, анда бизге башка жеке ишкерлер келбейт. Эмнеге келет? Биз анын мүлкүн
басып алып ала турган болсок, анда баары коркуп келбейт да. Бишкектин чоң ортосунда орун алган мамлекеттик мейманкана өткөн жылы 50 000 сом гана киреше тапкан. Ал эми Кыргыз алтын ишканасы СНТРдагы дивидендтерин эске албаганда дээрлик дотациядагы компания. Азыр жазылып жаткан өлкөнүн өнүгүү стратегиясында бизнес коомчулук көпчүлүк мамлекеттик компанияларды жеке колго берүүнү сунуштоодо. Болгону менчиктештирүү 90-жылдардагы шарт менен кайталанбаса болгону. Кыргызстанда болсо 114 мамлекеттик ишкана ликвидация болуп, дагы 63 кайра уюштурулат. Кыргыз өкмөтү кирешесиз мамлекеттик компанияларга көңүл буруп, алардын тескей турган болууда. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик ишканалардын көбү коррупциялык жана кызыкчылыктарды жактаган схемаларды уюштурууга шарт түзүп, мындан улам бул компаниялардын көбү чыгашага иштейт деди. Соңку 4 жылда мамлекеттик ишканалардын жалпы жылдык кирешеси 3 эсеге кыскарып кеткен. Мамлекет начар башкаруучу, бул эч кимге деле жашыруун эмес. Анткени Кыргызстан көз карандысыздыкта алгандан бери мамлекеттик компаниялардын көбү банкрот болуп жабылып калган. Өз убагында Кыргызстандын аймагында ачылган завод-фабрикалар мамлекеттик бюджетке жакшы эле кирешелерди алып келип, 90-жылдардын башында да толук кандуу иштечү. Бирок акыркы 4 жылда эле мамлекеттик компаниялардын нактабай кирешеси 3 эсеге кыскарып кеткен. Мисалы 2012 жылы мамлекеттик ишканалардын жалпы таза кирешеси 2 миллиард 200 миллион сомду түзгөн. 2013 жылы бул көрсөткүч 2 миллиард сомго түшүп калган. 2014 жылы болсо жалпы таза киреше көлөмү 1 миллиард 200 миллион сом болгон. 2015 жылы бул сандар дагы кыскарып 825 миллион сомду түзгөн. Ал эми өткөн жылы мамлекеттик ишканалардын жалпы таза кирешеси дагы 5 миллион сомго азайып 820 миллион сомду түзгөн. Бүгүнкү күндө көпчүлүк мамлекеттик ишканалар чыгышалуу жана өздөрүнүн негизги уставдык милдеттерин аткарышпайт. Алар коррупциялык жана лоббисттик схемалардын куралы катары иштеп жатышат. Мамлекеттик ишкананын башкы максаты өлкө казынасына пайда алып келүү. Бирок булардын бир тобу мыйзамды бузуу жолу менен мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Мисалы 2016 жылы Семетей мейманканасынын кирешеси болгону 50 000 сомдон ашкан. Тагыраак айтканда, шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан мейманкана жылына $750 тегерегинде киреше тапкан. Аянты 4000 чарчы метрден ашкан мейманкана үчүн бул сумма аздык кылбайбы деген суроо жаралат. Киреше алып келбеген мейманкананын жетекчилиги 2016 жылы эмерек жана килемдерди сатып алууга $788 000 сом же болбосо $11 000 короткон. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаковдун маалыматы боюнча азыркы тапта республика боюнча 1130 мамлекеттик ишкана катталган. Анализдин жыйынтыктары боюнча катталган ишканалардын 900-ü иштебейт. 164 мамлекеттик ишкана иштеп келсе, ал эми 66 ишкана мамлекеттик мекемелер болуп кайра түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Альфа Телеком жабык акционердик коомун же Мегаком бренди менен белгилүү болгон уюлдук операторду эске албаганда мамлекеттик бюджетке киреше алып келген ишканалар жокко эсе. 2014 жылы Мегакомдун 49%-нын ээси мамлекет 8,5 миллиард сомдон ашык каражат тапкан. Бийлик өкүлдөрү бул активдерди көптөн бери эле сатууну көздөп келет. Анткени компанияны өнүктүрүүгө мамлекетте каражат жетишсиз. Бирок бир дагы аукцион ишке ашкан эмес. Себеби инвесторлор чыккан эмес. 2011 жылы сентябрь айында Бишкек арак ликер заводу сатылган. Завод банкрот макамында 66 миллион сомго сатылган болчу. Ошол эле учурда завод менен бирге сатып алуучу Бишкектин борборундагы чоң аймакты ээлеген жер тилкесине ээ болуп калды. Google Maps'тин маалыматы боюнча заводдун аймагы 13 000 чарчы метрди түзөт, же болбосо 130 соток же 1 гектардан ашкан жер тилкеси. 2011 жылы октябрь айында Petrol Group сатылган. Жеке тарап банкрот болгон май коюучу станцияларды 137 миллион сомго сатып алган эле. Ал эми 3 жылдан кийин 2014 жылдын сентябрь айында Роснефть Россиялык ири ишканасы май коюучу станцияларды $40 миллион сатып алган. Азыркы тапта бул иш боюнча дагы эле тергөөлөр жүрүп жатат. Баарынан кызыгы, айрым тармактарда бир дагы жеке компаниянын жолотпостон мамлекеттик ишканалар монополиялык негизде иш алып барат. Ошого дагы карабай, мамлекеттик компаниялардын чыгашага иштеши коррупцияны ачык көрсөтүүдө. Өкмөт чабал менеджер экенин өз деле моюнга алат. Ушул тапта миңдей мамлекеттик ишкана кагаз жүзүндө гана иштеп ал турсун мамлекетке чыгым алып келүүдө. Мамлекеттик мүлктү иретке келтирүү үчүн Дүйнөлүк банк Кыргыз өкмөтүнө $648 000 өлчөмүндө грант берген. 2014 жылы башталган бул долбоор 2015 жылы деле аякташы керек болчу. Бирок өкмөт мамлекеттик мүлктү ушул күнгө чейин иретке келтире албай, бул иш ушул жылдын соңунда аткарылат деп ишендирүүдө. Өкмөт дайыма эле бизнеске айтып берет да. Силер көмүскөдөсүңөр,
киреше бөлүшкөнгө келбейт, салык төлөгөнгө келбейт, же ичмердүүлүгүңөрдү жаап жашырасыңар депчи көрсө, мамлекеттик ишканалардын баардыгы көп эле көмүскөдө экен. Ишканалар мамлекеттик үлүшчүлөр болгон ишканалар, мамлекеттик ишканалар бизнес рыноктук механизмдер менен иштегени ачыкка чыкты да акыры. Муну түшүндүрүштү окшойт. Биз тилекке каршы бул ишканаларды экономиканын өнүгүүдөгү ролуну дагы эле баамдай элекпиз. Билбейбиз дагы. Биз буларды бир гана ошол бир кырсык болбосун, чыгашаа болбосун, банкрот болбосун, андан кандай иштейт, ким башкарат, каяка баратат деген нерсе менен көп алектенбейбиз да. Биз өзүбүз муну бизнесте бизге көрсөтүлгөн жанагы сервистен ошо мамлекеттик ишканаларды ошондой баамдап атабыз да. Мисалы, түндүк электронун ийгиликтүү болгонун коомчулукта бир гана критерий бар, светтин өчпөшү да. Свет, быйыл свет өчкөн жок. Бирок ал балки ошол ишкана чыгашалуу болуп жылды жаккандан кийин көп мындай көп алектенбейт бул маселе боюнча. Анан мамлекеттин тилекке каршы муну жасайм дегени, көңүл бурганы барып аягына чыкпай калышы мүмкүн. Жасайм дегени, аракет кылганы ошондой болот дегендик дагы жатпайт да. Бүгүнкү күндө ооба жанагы жетекчи балким ошого аракет жасап прогрессивдүү болушу мүмкүн, бирок эртең бүрсүн башка бир жетекчи келсе, бул мурунку демегерде унултулуп калышы мүмкүн, толук мүмкүн. Бизде тилекке каршы ошондой бир тенденция болуп калбадыбы? Мындай бир жанагы орусча айтканда преемственность деп коебуз го, ыраттуу түрдө саясат жүргүзүү. Бул тилекке каршы бизде иштебейт да. Өнүккөн өлкөлөрдө калкка көрсөтүлгөн кызматтардын көбүн жеке компаниялар аткарат. Эгер эл чогулткан салыктардын эсебинен элге көрсөтүлгөн кызматтарды өкмөт жеке компанияга аутсорсингге берсе, анда ушул эле акчаны жеке компания алдаганча эффективдүү иштетмек. Анын үстүнө мамлекет дагы анын элге көрсөтүп жаткан милдеттерин так мыкты деңгээлде аткаруусун талап кылып турмак. Азыр болсо калкка көрсөтүлгөн кызматтардын баарын аткарган дагы мамлекет, аны көзөмөлдөгөн дагы мамлекет. Мындай шартта жоопкерчилик жөнүндө сөз кылуу дээрлик мүмкүн эмес. Коррупция, элементарный коррупция. Эмнеге биздин аэропорт, Манас, мисалы, 4 рейс отурса, туруп калат, эчтеке иштебей калат. Эмнеге көп эле акча кетип атат, мисалы, $15 ар бир пассажирден алып атат, анан көп эле акча тапкандай болуп атат, бирок бюджетке көп акча түшүргөн жок. Немен да кызматты дагы бир аябай жакшы бир неме менен кебетеси менен бере албайт. Эмнеге деп атабыз? Анткени албетте аякта бир өзүнчө бир кызыкчылыктар бар. Ал кызыкчылыктардын үстүндө отурган адамдар бар. Анан аякка бир тендер кылып туруп, азыр ГЧП проект менен жакшы бир, мисалы, же Америкадан болобу, же Туркиядан болобу, Кытайдан, же болбосо бир күчтүү оператор келип, азыр арзаныраак ушу кызматты биздин элибизге арзаныраак жана бир жакшы сапаттуу түрдө берем десе, биздин аякта отурган адамдар киргизбейт, эмнеге дегенде аяктан жакшы акча таап атышат. Бара-бара анысы эле муну кылышыбыз керек болот. Эмнеге дегенде Кыргызстан мындан ары тышкы карыздарды көп ала албайт, $4 миллиард жетип калды. Тышкы карыздарыбыз болсо 50%, ички продукциянын 50%-дан да көп болуп калды. Же Кыргызстан мындан ары көп жана карыз алып иштей бериш керек. Ал карыздын баарынан биздин келе жаткан муун төлөйт. Ал карыздын себебинен көп жанагы мамлекетте отурган чиновниктер байып кете беришет, бирок биздин карапайым халк бай албайт. Же болбосо жана государственный частное партнерствого анан аутсорсингге кирип иштеп башташ керек. Ошондуктан бара-бара бул маселе чечилет. Чечилбесе, анда биздин өнүгүшүбүзгө чоң тоскоолдук жана кыйын болот. Всемирный банктын немесе исследованиясы боюнча биздин Кыргызстандын инфраструктурасын алмаштырыш үчүн $1,5 менен $2 миллиард тегерегинде инвестиция керек дейт. Же бул акчаны карызга алып туруп мойнубузга илип алабыз, же болбосо ГЧП менен башка партнерлор таап ошолор менен иштетип беребиз. Биздин
жарандарыбыз өкмөттү жакшы азыр текшере албай атат. Мисалы мэрияны өкмөттү дем жана өкмөттүк компаниялар жакшы текшере албай атат да. Мисалы мэрияны алсак, жана айтып кеткендей эле жана саженецтер эмнеге 11 миң сом болуп атат, аны эч ким тастыктаган жок да. Эмнеге биз мисалы электричество миллиондогон сом немеден бюджеттен чыгып атат, бирок кээ бир райондар камсыз болуп атат, кээ бир райондар камсыз болбой атат. Кээ бир жерлерде жакшы иштеп атат, кээ бир жерде иштебей атат. Кээ бир жерлерде мисалы лампочкалар күйөт, кээ бир жерде күйбөйт. Кээ бирде өтүп баратсаң түндө свет күйбөйт, эртең менен же болбосо күндүз күйүп турат. Ушундай парадокстар да болуп атат да. Анын баарын ушунун баарын суроолордун баарын көтөрсө, биздин муниципальный бир предприятие бар, ал иштеп атат дейт. Бирок ал канчалык жакшы иштеп атканын да эч ким тастыктай албайт, эч ким ошону билбейт. Эгер жана конкурентный бир тендерлер башталса, албетте сапат да оңолот, анан жана арзан да келет да көп нерселер. Южный Кореянын жакшы бир опыту бар. Аякта көп мисалы жол курганда Южный Кореяда эки түр компания түзүлөт. Бирөөсү келип жол курат. Жол куруп атканда экинчи жана частный компания тендер ачылат, ошол жол куруп атканды көзөмөлдөп турат да. Эгер жанагы жол куруп аткан компания бир стандарттардан четке чыгып кетсе, экинчи компания жеке компания, ал кабыл албай коет. Тиги ошо жана жеке компания, жол куруп аткан компания өзүнүн акчасы менен куруш керек. Бирок ошол жанагы көзөмөлдөө жүргүзгөн компания эгер жанагы жакшы курулбаган жолду жакшы деп жазып койсо, анда мамлекет бул компанияны штрафтап 100% акчаны кайра төлөтүп алат да. Ошол контрольный механизмдер бар. Ошондуктан мамлекет эч бир заман немен контрольный функцияны да алып дагы, анан исполнитель болуп дагы чыкпаш керек. Албетте өзүнүн бир направлениясы бар мамлекетте, жана биз айтып атканда общие правила игры деп атабыз, баарына куруп бериш керек, мыйзамды катуу кармап бериш керек. Бирок частный секторго келгенде мамлекет, менин оюмча, мунун жөнүнө частный секторго жөнүнө берип коюш керек, өткөрүп, анан өзүнө көзөмөлдөө функциясын алыш керек. Көзөмөлдөө функциясы дагы неме болуш керек, жанагы по существу болуш керек, жөнүнө келип алып, мисалы бизнеске бир тендер өткөрүп, бирдеме берип, аны иштетип алып, анан артынан келип кошмарить этип баштаганда. Эгер мисалы жанагындай эле болуп мамлекет тендер өткөрүп туруп бир компанияга бир кызмат бергенге уруксат берип, анан ал компания кызмат бергенден кийин жакшы кызмат берсе да жаман деп артынан текшерип баштаса, анда частный секторда киргенге башын тартат. ГЧП проекттерге кызыгып жүргөн толтура компаниялар көп. Мисалы биз же Кореядан болобу, же Япониядан болобу, ар кандай бир чоң делегациялар келгенде албетте биринчи келишет да, айтышат. Биз мисалы Манаска кызыктарбыз дейт. Анан биздиктер эмне дейт? Жок, Манасты бербейбиз силерге, силер барып Баткенде биз аэропортубуз бар, ушул жакта караңдар дейт. Баткенге ким бармак? Алар да келесо эмес да. Ал биринчиси. Экинчиси, неме боюнча, мисалы Министерство здравоохранения, ГЧП проекттер боюнча эң алдына келаткан бир министерство. Алардын эки жана иштетип аткан проекти бар, бирөө гемодиализ, экинчи болсо жана томографтар боюнча. Ушул эки проектке чейин ушу жана ТОсунун разработкасына, анан жана реализациясына 5-6 чет элдик чоң үлкөн компаниялар келип, өзүнүн кызыктар болгонун билгизип кетишкен да. Ошондуктан биз неме деп айтсак болот, Кыргызстан албетте чоң жана транснациональный компанияларга кызыктуу. Эмнеге дегенде, булар деген бир нерсени түшүнүп атат. Азыр кичинекей бир проект менен булар кирип иштеп, биздин мамлекет менен бир партнерство түзүп алса, андан кийин инфраструктураны алмаштырганда Кыргызстан мажбур болот, инфраструктурасын алмаштырганга. Булар ошол жактан чоңураак акча табасыз деп келатат да. Айтканда Всемирный банктын немеси расчеттер боюнча 1,5 менен 2 миллиард доллардын тегерегинде биз инфраструктурага инвестиция кылышыбыз керек экен. Инвестиция кылбасак, азыркы инфраструктура бара-бара уже бузулуп жоголуп кетет да. 1,5 менен 2 миллиард тегерегинде бул сумманы же биз тышкы карыздар менен тартышыбыз керек, же болбосо ГЧП менен иштетишибиз керек, же ошо экөөнүн комбинациясын кылышыбыз керек. Кыргызстанда канча жылдан бери ордунан жылбай келе жаткан чоң ГЧП долбоор бул коопсуз шаар долбоору. Анын мааниси алгач Бишкек Ош шаарларын бара-бара баардык чоң шаарларды жарыктандырып, көзөмөр камераларын орнотууда. Ал эми максаты болсо жол кырсыктарынын, шаардагы кылмыштуулуктун санын азайтуу. Бирок буга чейинки тендерлер коррупцияга шектелип, азыр соттук териштирүүлөр жүрүүдө. Жакында эле болсо өкмөт коопсуз шаарды мамлекеттик бюджеттин акчасынан ишке ашырарын айткан. Бирок ошол эле маалда бул тармакка кирүүгө кызыккан бир катар эл аралык тажрыйбалуу компаниялар бар. Алар көлөмдүү инвестиция салабыз дегенде карабай, эмне үчүн мамлекеттик органдар бул тармакка жеке компаниялардын келүүсүн каалабайт?
Коопсуз шаар долбоору мааниси боюнча көчөлөргө көзөмөл камераларды орнотуп, аны менен жолдордогу жана жалпы эле шаардагы коопсуздукту камсыздашы керек. Бирок бул багытта инвестициялык сунуш берген Элтоодо Чех компаниясы алгач шаарды жарыктандыруудан баштоону сунуштайт. Себеби жарым-жартылай караңгы шаарга камераларды орнотуунун логикасы жок экенин айтышат. Pro Bishkek. Máme nabídku. Азыр Бишкек мэриясы шаарды жарыктандырууга жыл сайын 100 миллион сом бөлөт жана бул 30 миңдей лампочканы төлөөгө кетет экен. Мынча сандагы лампочка Бишкек сыяктуу шаар үчүн такыр жетишсиз. Эгер бул каражатты бизге 15 жылга башкарууга берсе, биз алгачкы 5-6 жылда инвестиция салып, шаарды толук жарыктандырып, анан калган убакыт аралыгында инвестицияны кайтарып жана келишимде көрсөтүлгөн өз пайдабызды көрөбүз. Бул үчүн жылына бөлүнгөн 100 миллион сом толук жетиштүү болот. Азыр бул 100 миллион сом күйүп жаткан лампочкаларды алмаштыруу, электр энергиясынын акысын төлөө жана кызматкерлердин айлыгынан ашпайт. Чех компаниясы болсо ушул эле акча менен шаарды толук жарыктандырууга болоорун эсептеп чыккан. Демек кеп каражаттын жетишсиздиги эмес, анын туура эмес башкарылып жатканында болууда. Бирок мамлекет өзүнүн мындай чабал башкаруучу экенине карабай, коопсуз шаарды өз ишке ашырууга белсенүүдө. Жок дегенде 40 миллиондон 60 миллион доллардан башталган бир долбоор да бул. Башка тажрыйбаларга карасак, Казакстан, Тажикстан мунун чеги да жок, анткени бул ар дайым жаңыланып турат. Ошон үчүн биз эгер бюджеттен ала турган болсок, биз кыйналып калабыз. Азыр мектептерди кура албай аткан учурда биз бул долбоорго бул өтө мындай жаңы жана мына бийик жогорку технологияларды талап кылган бир долбоор да. Ошон үчүн муну дүйнөлүк маркалар бар. Бул ишти аткарып келишет башка мамлекеттерде, тажрыйбалары бар. Эми Американы кайра ачуунун бир кажети жок деп эсептейм. Мамлекеттин көп учурда буга тажрыйбасы дагы, билими дагы, акчасы да жетпей калат. Биз ошон үчүн чоң фирмаларга ачык айкын тендер өткөрүү аркылуу берсек жакшы болмок да, туура болмок. Бирок кеп бир эле каражат маселесинде эмес. Керектүү каражаттарды таап, заманбап системаны орноткон күндө дагы коррупция бар өлкөдө ал системанын иштеп кетүүсү күмөндүү. Бул жагдайга ишкерлер коңшу Казакстандын тажрыйбасын мисал келтирет. В Казахстане правительство 2 года она сама пыталась реализовать этот проект, но в результате они не справились и они передали это частной компании. Были случаи, когда эти правонарушения на дорогах стирались заинтересованными лицами. Да? Такого можно избежать, если правительство будет работать на основе ГЧП, да? Государственно-частного партнерства. Ал эми бул системаны жеке компания башкарган шартта мындай коррупциялык механизмдерге жол берилбейт. Анткени акчасын салган инвестор өз пайдасын табуу үчүн так кынтыксыз системаны орнотот. Мисалга ошол эле Элтоодо Чех компаниясы бул долбоорго кызыкканынын себеби алар Кыргызстандагы жол эрежелерин бузулардын көптүгүнөн чоң потенциал көрүшкөн. Алардын алдын ала эсеби боюнча айыппулдардын аз эле бөлүгү менен салынган инвестицияны кайтарып алууга болот. Алар негизги сунуш кылып атканы ошо Прага шаарында жана башка шаарда көп жылдан бери ийгиликтүү ишке ашып келе жаткан моделин эле Бишкекке сунуш кылып атышат. Мисалы камерадан жанагы бир эреже бузуу болсо, ошондо булардын сунушу мындай болот. Бир эми айтып коелу, орточо бир 10% биз өзүбүзгө калтырабыз. Бул оокатты башкарыш үчүнчү, бул системаны башкарыш үчүн. Калган мисалы 90%-ын Бишкек шаарынын мэриясы болобу, же болбосо МВД болобу, Кыргыз мамлекети өзүнө алып калат, өздөрү ич-ара кандай бөлүштүрөт, кайра кандай реинвестиция кылат, ал алардын маселеси. Элтоодо компаниясы шаарды коопсуз гана кылбастан аны акылдуу башкаруу жолдорун дагы сунуштайт. Бул боюнча компаниянын чоң тажрыйбасы бар. Компания Чехиянын борбору Праганын муниципалдык кызматтарынын милдеттерин толук өзүнө алып, мындан тышкары Чехия жана Словакиянын 200 шаарын тейлейт. Můžeme se bavit o dvou typech řešení. Jedno jsou světelné křižovatky. Мисалы, акылдуу светофорлорду орнотуу жана аларды бирдиктүү башкаруу системасы менен бүтүндөй кыймыл аракетти көзөмөлдөөгө болот. Муну телематика деп коет. Бул өзүнчө бир илим. Мындай технологиянын жардамы менен авария болгон жерлердеги транспорттун жүрүшүн жеңилдетип, коомдук транспортко артыкчылык берип, айтор бүтүндөй кыймылды башкарууга болот. Бул жердеги негизги жагдай бул шаарды коопсуз жана акылдуу кылууга кеткен каражат мамлекеттик бюджетке бир тыйын чыгым алып келбейт. Тескеринче чоң пайда алып келет. Биринчиден, бул долбоорду ишке ашырууга кеткен акчанын баары бул мамлекеттин мойнуна түшкөн карыз же кредит эмес. Бул инвесторлордун өзүнүн экономикалык кызыкчылыгына негизделип салынган акчалары. Экинчиден, чогула турган айыппулдардын 90%-дан ашыгы мамлекеттик бюджетке түшөт. Бирок өкмөттүк органдардын бул долбоорду өзүбүз жасайбыз деп жатканынын себеби ушунда болушу мүмкүн.
Камера баарын көзөмөлгө алып тургандыктан майы кызматкерлери пара ала албайт. Ал турсун алардын штатын дагы кыскартууга туура келет. Дагы бир мисал, туркиялык инвесторлор Кыргызстандагы бажы постторуна көзөмөлдөө камераларын орнотууну сунуштаган. Бул деген ар бир кирип чыккан фура катталып, канча эмне жүк кирип чыгып жатканы толук фиксация болот дегенди түшүндүрөт. Бирок бажы кызматы мындай ачык айкындуулук улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деп инвесторлордун сунушун четке каккан. Кыргызстанда 2017 жылдын 1-кварталында банктык карталар менен 21 рет шектүү операциялар аныкталган. Улуттук банктын маалыматына ылайык 18 учурда көз боюмочулук аракети токтотулган. Шектүү операциялар Visa International эл аралык төлөм системасынын карталарын колдонуу менен жасалган. Башкы банк шылуундардын аракетин банктарга жана жарандарга келтирген зыянын минималдуу болушун билдирди. Банктык карталарды колдонуудагы негизги кандай коопсуздук эрежелерди сакталышы керек? Каражаттарды картада алып жүрүүдө канчалык коопсуз жана Кыргызстандын улуттук эл карт төлөм системасы эл аралык талаптарга жооп береби? Улуттук банк менен капиталдын биргелешип даярдаган Финсабат рубрикасында. Кыргызстанда банктык карталарды колдонгондордун саны ушул жылдын 31 мартына карата 1 692 000 жарандан ашты. Банктар каражаттын сактыгына кепилдик бергени менен карттарды колдонуунун негизги эрежелерин эстен чыгарбоо зарыл. Биринчи кезекте банктык картанын пин кодун сизден бөлөк эч ким билбеши керек. Көбүнчөсү банкоматтардын жанында көрүп атасыз. Бүгүнкү күндө банкоматты же түшүнбөгөндөн же билбегенден тааныш эмес бөлөк адамдарга банкоматтан акча чечип берчи деп, алып берчи деп көбүнчөсүн кайрылуу убактар болот. Ошол убакта сиз өзүңүздүн маалыматыңызды бөлөк адамга берип коюп атасыз. Ал адамдардын арасында алдамчы, шектүү адамдар деле болушу мүмкүн. Мындай учурда банктар сиздин картадагы акчанын сактыгын камсыздай албай калат. Эгер карттын пин кодун унутуп же башка жарандарга ал белгилүү болуп калса, ошондой эле картаны жоготуп алсаңыз, анда дароо сизге кызмат көрсөткөн банкка кабарлап коюңуз. Бул банктык картаны блокко түшүрүп, ал аркылуу кандайдыр бир операция жүргүзүүгө бөгөт болот. Жарандар ошондой эле интернет аркылуу төлөм жүргүзүүдө этият болуусу абзел. Ошондой операцияларда сиз абдан сак болушуңуз керек. Анткени деген интернетте маалымат турдуу жайык тараган. Банктар өз учурунда ошондой карттар боюнча кошумча сактоо эрежелерин киргизет же ошондой эле аспаптарын берет. Убактылуу пароль, ал баягы телефонго келген паролду колдонуп, карттагы эсеп акчаны сактаса болот. Же бөлөк карт чыгарып эле, керек болгончо ошо карттага жиберип эле, керек болгон операцияларга эле колдонгондой акча жиберип туруш керек. Мындан улам адистер интернет аркылуу операция жүргүзүүдө сыр сөздү тез-тезден алмаштырып турууга же каражаттын көбүн башка картада сактоого кеңеш беришет. Учурда Кыргызстанда төлөм карттарынын жарымынан көбүн эл карт түзөт. Улуттук төлөм системасын колдонгондордун саны 650 000 кишиден ашты. Бул карталарды өлкөдөгү бардык банкоматтар жана пост терминалдар кабыл алат. Жалпысынан республика боюнча 1300дөн ашык банкомат жана 7400гө жакын пост терминал катталган. Элкарт улуттук төлөм системасы жыл сайын коргоо элементтери боюнча атайын сыноодон өтүп сертификат алып турат. Коопсуздук жагынан көп жылдан бери биз эл аралык стандарт боюнча сертификация өтүп жатабыз. Биздин система, биздин процессинг системасы бардык талаптарына жооп берет. Анан биз ушул жылдын март айында ошол сертификация дагы бир жолу өткөнбүз. Коопсуздук жагын эске алганда адистер чип карттарын сунушташат. Себеби банкоматтарга шылуундар аркылуу коюлган ар кандай аппараттар бул карттардын маалыматтарын ала алышпайт. Ал эми эл карт мындай чиптик картаны киргизгенде 1 жылдай болду. Бул ошол эле Visa же MasterCard менен барабар болгон система. Мындан сырткары улуттук төлөм системасы 1 айдан соң эл карт мобайл мобилдик тиркемесин чыгарганы жатат. Ыңгайлуу төлөмдөрдү жасаганга мүмкүнчүлүк берет. Анан дагы акча которуу функционалы да пайда болот. Кызматтарга төлөгөнгө ыңгайлуу болот. Тез эч жакка барбай эле ушул мобилдик телефонду алып эле ушул карта менен картаны телефонго жаздырылат, анан ошондон төлөсө мүмкүнчүлүк берет.
Адистер ар убакта банктык карттарды колдонуудагы эрежелерди сактап жүрүүгө чакырат. Ошондой эле банкоматтарды колдонууда банктын өзүнөн же атайын кайтарылган аймактардан каражатыңызды чыгаруу сунушун берет. Мындай аймактарда кооптонуулар минималдуу болот. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Алдыдагы жума ичинде Капитал командасы экономика, бизнес темаларына анализ алып тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.